Салам достор. Себепсиз эч нерсе болбойт. Бүгүнкү биздин айта турган окуя чынында жашоодо болгон, бирок анын түпкү нускасын табуу өтө кыйынга турду. Бирок эң башкысы бизге андан сабак алуу же кандайдыр бир пайда алуу. Бир балыкчы ар дайым эки уулуна себепсиз эч нерсе болбойт. Жаман нерсе болсо да баары бир аягы жакшы болот. Жаман нерсе сөзсүз жакшы нерсеге себепчи болот деп кайталай берчү. Анын бул сөздөрүнө аялы менен балдары көп деле маани берчү эмес. Ошентип бир күнү балыкчы балдары менен кайыгына түшүп деңизге чыгып кетет. Бирок түштөн кийин туман каптап, катуу бороон болуп, кайыкты алыска алып кетет. Туман тарагандан кийин жээктин кайсыл тарапта экени көрүнбөй калат. Ошол учурда жээкте кандайдыр бир себеп менен балыкчынын үйү күйүп кетет. Акыры балыкчы балдары менен жээкке келгенде аялы алданан тосуп чыгып, үйүнүн күйүп кеткенин, эч нерсе сактай албай калганын айтып ыйлайт. Ошондо балыкчы аялына карап: "Эмнеге эч нерсе сактай албадым дейсиң? Бир эмес 3 өмүр сакталып калбадыбы? Мына ошол үй күйүп кеткенде андан чыккан түтүн аркылуу биз жээкти таап келдик. Болбосо башка тарапка кетсек, же ачкалыктан, же толкунга кабылып өлмөкпүз. Себепсиз эч нерсе болбойт. Болгон ошол себептерди аңдай билүү керек" дейт.